Көкдөө айылынын Малабеков көчөсүнүн асфальттелген көчөсү. Ошол жерде лежачий полицейский бизге абдан проблема болду. 3 жылдан бери биздин жааматыбыз кайрылып жатабыз. Биздин көчө абдан кооптуу. Машиналар азыр каттуу жүрөт. Бала чакадан коркобуз. Экинчиден көчөбүз тар. Анан ушу суроомда обязательно милдеттүү түрдө бир кырсык болуп, же бирдекеден кийин коюлуш керекпи? Болбосо бизде мына катар менен кайрылып атканда биздин жаныбызда кечинде заборун бир машина сүзүп качып кетти. Түндө бир баланы да машина сүзүп качып кетти, таппай калдык. Мен менен тең бир кызды машина сүзүп кетип, ал эме болуп калды да, оорукчан болуп калган да, инвалид. Мына биздин жараныбыз кайрылып атат. Бул жерде мындай иш алып баралы да. Биринчи жанакы бул маанилүү маселени көтөрдү. Мектепке бара турган жолдо поворотко далге туш болуп калды. Ошол жерден кенедей балдар өтүп атат. Ал социальный объект бар, туурабы? Ал жагын быйкам чегинде карап чыгыңыздар. Ал жерине жанакы дорожный неровность деп айтабыз. Ошол нерсени орнотуп бергенге биз аракет кылалы. Анан экинчи маселе мындай. Азыр Кубандык Омарович дагы айтып кетти, урматтуу жыйындын катышуучулары мындай да. Бизде мисалы үчүн мына май айын азыр мисал катары айтсам, бизге биринчи жолду асфальттап бер деген маселе коюлат да. Мына асфальттап бер, биякта асфальтта, тиякта асфальтта, бияка асфальт бас. Анан асфальт баскандан кийин эле бир айга жетпей эле эми кайра жана дорожный неровность орнотуп бер деген маселе коюлуп атат да. Бул чындыгын айтканда өзүбүздүн айдоочулук маданиятыбыздан да көп нерсе көз каранды болуп атат. Бирок ошого карабастан биз азыр мына эки служба менен биргеликте иш алып барып, жана мектептин тушуна социальный объектке, анан да кайсыл кооптуу жерлер болсо орнотуп бергенге иш алып баралы. Макулбу?